Чүй облусуна караштуу Дача суу айылындагы Аскар ажыбыздын тулпарлары менен таанышууга келдик. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Аскар байке? Алгач эле өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, саяпкерлик кесибин аркалап калууга эмне түрткү болду эле? Саламатсыздарбы. Биринчиден мен Кадыров Аскар Алай районунун Жылуу суу айылынан Коңурат деген урусунан болобуз. Бул эми саяпкерлик биздин ата бабадан калган. Бул кыргыздан уланып келаткан неме да. Менин ата бабаларым улак чаап, жакшы аттарды кармашкан. Ошону улантып кетүү үчүн эле биз дагы ушул Бишкекке келип алып, ушул тулпарларды кармап, аттарды үйрөтүп, жашынан ушундай аттарды чыгарып, ушу менен улак чаап мына жерде кичине көңүл ачып. Эми биз палван эмеспиз. Биз ат таптайбыз. Анан палвандарыбыз бар, алар чабат. Биз ушу атыбыз чуркаса биз сүйүнөбүз ошону. Ат адамдын канаты дейт. Ошо муфтийибиз айтат го, аттын пешенесине жакшылык жазылган деп. Атта омат бар. Илгертен айтып келген ата бабаларыбыз, атта омат болот деп. Ат кеткенден кийин оматың да кетип калышы мүмкүн деген. Жүрөбүз дем ушу. Үйүргө коюлат. Демек, кулун алабыз, кулун өстүрөбүз. Ат турган жерде береке да болот деп коюшат. Береке болот. Бул жөнүндө муфтийибиз көп баяндарды улакта айтат го. Аттын пешенесинде жакшылык жазылган береке бар деп. Биз аттарыбыз менен сыймыктанабыз да. Азыр эми $100,000 машинаң болсо эч ким сени тааныбайт. Эч ким айтпайт, $100,000 машинасы бар. $100,000 атың болсо сени вес Кыргызстан эмес. Кай жерде улак чабылса ошолордун баардыгы тааныйт да. Курста болот да. Демек сиз ушул атыңыздын аркасында таанылыпсыз, Ат адамдын да атын чыгарат. Ат адамдын атын чыгарат да. Атың болсо өз макал бар го. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп. Ат эми биз үчүн хобби, сыймык. Менин чарбамда мына аттар бар. Бардык эле бизде аламан улактын аты мына көк ат. Мына өспүрүм бул дагы. Анан тетиги күрөң ат бар. Анан мен эң жакшы өспүрүм азыр мына ушуну өстүрүп келатам. Мына ушул көк кашка деп коет. Кличкасын көк кашка деп койдук. Темир көк да свет көк. Анан ушуну өстүрүп атам. Өзү бул Россиядан келген. Бир жашарына келди. Кудай кааласа ушудан эми дагы үмүт кылып атам. Бул дагы ушу Трамптай болуп жакшы чыгып береби деп кен үмүт да эми. Немени өспүрүмдү үмүт кылып өстүрөсүң да. Бул эми мындайча айтканда дарыбыз да же кызыл чыгат, же ак чыгат да. Кызыл чыгып калса жакшы. Анан буну өткөндө бир топко салып көрдүм. Топко салып көрсөм, топту жарып эле өттү. Анан эми жашында көп салбаш керек да. Жашында эми чоң аттар баягы бул жаш баладай эле да. Денесин оорутуп койсо, кийин кирбей коет да топко. Анан ошо бир салып көрдүм. Кандай экен деп. Топко жакшы экен. Азыр салдырбайм. Просто мындай мингизип, балдар минип чыгышат. Анан анча-мынча мына жерде теке улак болуп калганда ашырып чаап коюшат. Ошо бул жоош жакшы. Мунун кличкасы көк кашка деп койдук ошо. Өзүбүзгө келгенде. Негизи Орусиядан алып келинген аттар баягы кыргыз аттарынан айырмаланып, мындай улак ойногондо бир аз коркуу сезимдери болот экен да. Жакшы ойналышпайт экен кыргыз аттарындайчы. Ошондой деп ойлойсузбу? Эми бул жок, бул орус аттарында действительно бар. Мына Польшадан келип аткан аттардын мен билгенден 100дөн 1 эле кичине жарайт улакка. Анан орус аттарынан көбүрөөк жарап атат. Орус аттарында көбүнчө канында данчак аралашкандар, ошолор жакшы. Ошо мен айтып атпайм, Трамп деген атым бар. Ошондо канында данчак бар. Данчак деген бул илгери согушка минген экен да, данчак донский аттардычы. Баягы бомба түшсө да коркпой жүрөктүү аттар экен да. Анан орустардан да чыгып атат эми
Bunu niyet kılıp atабыз чыгып калсын деп. Эми Кудайга шүгүр биринчи топко салып көрдүм, жакшы эле кирди, эми чыгат деген үмүт. Ошол немеде эле мен ошо Трамп деген атын эле орустун аты. Красноярскийден келген өзү. Эми бул адамдын астынан эле ат чыгыш. Бир адамдын астында жакшы жарап, чуркап, топко кирип жүрүп, бирөөгө сатсаң баргандан кийин ал ат кирбей коюшу мүмкүн, чуркабай коюшу мүмкүн. Ошондойлор болот, илгертен болуп келген. Адамдын астынан деп коет атты. Кээ бир адамдардын астынан жакшы аттар чыгат. Мен Кудайга шүгүр биздин астыбыздан жакшы аттар чыгып атат. Бул аттын өзгөчөлүгүн айта кетсеңиз. Бул эми азыр бул эми чоңоюп келатат, мүнөзү жакшы, жоош эми. Самый главный аттын жоошу жакшы да. Улак барганда мүнөзүн көрсөтө берет. Эми бул Кудай кааласа чоңойгондо көрсөтөт мүнөзүн. Азыр жакшы. Курч. Мингенге жоош. Сен минип алсаң деле жүрө берет. Жетишкендиктери жок э? Жок, бул эми өсүп келет да. Бул Кудай кааласа эми ниет кылып атабыз, эми чоңойсо ошо Трамптай болуп жакшы нерселерге жетишет деген ой. Бул теке улакка чаба турган ат. Анан баягындай 5-5 оюн болот го. Ошого чабылат. Бул баягындай немелери бар да. Баягы ахиллестер жатып, бири-бири сүрөт го. Ошондой немелери. Түрүктөр бар. Бул теке улакка, бул эми торпок улакка чакандык кылат да. Теке улакка чабылат. Теке улактын аты эми өтө чоң болбойт да, кичинекей аттар болот. Бул деле өзүбүздүн кыргыздын жылкысы. Алайдан келген ат. Аттын баасы улакка чуркашына, улакта кандай жарайт, ошого карап көтөрүлөт да. Например, топко кирген аттын баасы жогору болот. Бул тулпарыңыздын аты ким? Бул жөн эле жерде кашка эле. Жерде кашка? Жерде кашка деп коебуз. Демек, мындай жүзүнө жараша эле ат коюп койгонсуздар э? Жүзүнө жараша. Просто берки аттардын атын Трамп дегеним ол баягында да бир немеде каналдан тартып кетти эле. Өзү сары, ошол чоңойгон маалда Трамп президент болуп калбадыбы? Анан Обама деген дагы ат бар го немеде. Баягы Курбанкул Зулуштун аты. Анан ол чёрный да, капкара ат. Обама да кара го. Анан Трамп сары, анан мен Трамптын сары, жалы, ак болгон үчүн Трамп деп өзүм коюп койгом. Бул Трампка окшош сары, анан мына Трамптын чачына окшош жалдары дагы агыш да. Ошондон анан Трамп деп койгом. Ошондон анан Трамп болуп. Акыркы жылдары ошол чет өлкөдөн аттарды алып келүү мындай кандай десем бир модага айланды да. Анан кыргыз таза кандуу кыргыз аттарында мындай көңүл бурулбай калган сыяктуу. Анан саны дагы азыраак калгандай да. Сиздин оюңузча кандай? Ал жагы тур. Бизде азыр көбүнчө эле Польшадан аттарды алып келип атпайбы? Польшадан аттарды алып келип атат. Эми баягы кандай десем, азыр эми байлар көп да. Байлар чоңдугуна карап эле чоң ат минели деп алып атышат. Эми анын ичинен улакка жараганы дагы бар, жарабаганы дагы бар да. Эми $10,000 жогору алып атышат, жарабай атат көбүнүкү. Кыргыз аттары эми действительно жоголуп кетип атат, карабай атат. Азыр көп эле красоты минип калбады ат. Чоң, кичине ат мингенден көрө чоң ат минип жүрсө жакшыраак деп эле көбүнчө байлар ошого эме кылып калды. Эми айтып атам го, Польшадан келген аттардын 100дөн 1 эле жараган. Бул кыргыз аттарынын башка өлкөлүк аттарына салыштырмалуу мындай өзгөчөлүгүн айта кетсеңиз. Мисалы биздин аттар бою кичине болсо дагы мындай суукка чыдамдуу келишет. Эң туура. Бул биздин кыргыздын аттары чыдамкайлыгы жагынан биринчи орунда турат да. Буларды кечке булакка чапсаң дагы бир 3 адамды чарчатышы мүмкүн, өзү чарчабайт да. Берки Польшадан келген, башка жактан келген аттарды бир адам 3 атты чарчатышы мүмкүн да. Олар эми мындай кыргызда айтат, кылоо менен кылоолоп мындай карап чабыш керек деп, мисалы үчүн бир улакта бир 2 жолу чабып
алса болот. Кеч келе улак мындай топко салып кыйнай берткенге кыргыздын атындай алып чыдабайт. Ал шаардын баласындай эле да, шаардын баласы менен айылдын баласын салыштырып көрсөң, шаардын балдары кандай болот, айылдын балдары ошондой эле ат эле. Демек Бул биздин кыргыздын жылкысы айылдын баласы да. Кошко салсаң дагы тартат, улакка чапсаң дагы чуркайт. Башка жактан келген аттар шаардын баласы. Немесине карап. Демек биздин кыргыз таза кандуу кыргыз аттарынан өткөн эч бир тулпар жок э, сиздин оюңузча? Менин оюмча ошондой. Таза эми айтып атам го, сырттан келгендерден чыгып калат. Алар жакшы чыккандары жакшы. Мен көбүнчө кыргыздын аттарын, эми кыргыздын атына, кыргыздын кыздарына, кыргыздын балдарына, кыргыздын аттарына эч ким жетпейт. Ошон үчүн кыргызбыз. Обязательно любой бир үйдө бир кыргыздын аты болбосо болбойт. Биз кыргыз атыбыз менен сыймыктанабыз. Алдыга койгон максаттарыңыз тууралуу айта кетсеңиз бул ат боюнча. Эми алдыга койгон максаттар ушу аттардан кулун чыгарып, өспүрүм чыгарып үйрөтүп, биздер ушу мындай элдерге берсек, сатсак деген ой. Азыр эми ошо мына Трамптын 2 баласы чоңоюп атат. Ушуларды улакка үйрөтсөк, андан кийин улакка чуркагандан кийин өзү клиент өзү эле келет. Сатасың. Эми Трамп деле менин атымды сурап аткан адамдар көп. Сатасың. Эми мен азыр ал оюмда жок да, мен аны сатыш. Ага бербедим, мен просто көкбөрүнүкү аттарга мен үчүн жалко да. Ал жерде аябай катуу урат аттар бирин-бири. Ат майып болуп калышын, көп аттарды көрдүк го майып болуп калган. Мына достуктун аттары даже ошол бир улакка биринчи чыгып эле майып болуп калган аттарды көрдүк. Аламанда ат ондой майып болбойт, билбейм, жыгылып калып эле тебелеп коюп майып болбосо, аламанда эми бири-бирине салганда карап салышат да. Мына чаап келип салбайт. Мына бастырып келишет дагы. Топ болот эми ал жерде мындай. Көп ат болгон үчүн бири-биринен күч келбейт да. Ол бер көкбөрүдө чаап келип ургузат да атты. Ат менен ат урушуп кетет. Урушканда сөз зыян тиет да. Аттарыңыз атайын машыгуудан өтүп турабы? Мындай мисалы аламан улак ойнойт экен. Жок, аламан улакка эми суу табыз да, суу тат. Минип, күнүгө минип, келип асып. Мисалы үчүн 6-күн улак боло турган болсо, 5-күнү минип, терлетип, терин бир алып келип, асып, анан кайтып откозуп, жем берип туруп, кайтып таң атышаң асып коет. Таң ашырды деп коет да, таң ашырды деп коет. Таң ашырып коет, таң атышаң, таң аппак аткандан отко коет. 1 саат откозуп туруп, суусун берип туруп, кайтып кичине чөп жегенден дагы асып коет. Аны уже ал улакка таяр болот. Спортсмен дейли да. Буну күнүгө миниш керек. Күнүгө минбей койсоң ат бош болуп калат да. Күнүгө бир 5 км нары, 5 км бери минип койсо, аттын денеси чыңалып калат. Анан минбей эле турган, бир жума турган атты эле апартып улакка салып ийсең, ал топко деле кирбей, чуркабайт деле. Анын денеси бош болот, ооруп калат. Кичине кирейин дейт, тийгенде ооруйт, кирбей коет. Күнүгө минип, таң ашырып турса, ал ат спортсмендей денеси чың болот дагы. Жалпысынан канча атыңыз бар? Азыр менде өзүмүн 4 атым бар, анан өспүрүмдөрүм бар да. Жок, мен аттарымы өзүмүн гана бээлериме коем, айылда бээлерим. Анан ондой мунага акча алып үйүргө кошоюн дегендер жок, коштурбайм дагы. Андай акча албайм дагы. Ондай акча алган арам болот да. Пока кызыккандар көп, коштура элекмин, өзүмүн эле бээлериме коем. Потому что азыр билесиңер да, оорулар көп, жылкыда оору көп. Мен бээлерими дагы жылдыга ушу кан текшертип лабораториядан. Бакында канда неме вирус болсо, аны дарылатып, дарыланбаган сыра сойдуруп жок кылдырам. Ал жугат да берет.
ошол башка жактан көп ат келип ошолордон жуу ушундай азыр Кыргызстанда эң көп оору жылкыда болуп атпайбы? Кандай оору? Жаралар чыгып аттарда. Азыр илгери аттарда бир эле сако, анан ич оору деген эле эки эле оору бар эле. Анан азыр эми денелерине жаралар чыгып кетип атпайбы? Айыкпас оору болуп калды көбүндөчү. Көп аттар, көп чоң аттар ошол жарадан айыкпай өлүп кетип атышпайбы? Ондайлар көп көрдүм. Айыкпай жүргөндөр бар, улакта уттар ишип, моундай болуп ишип, кан агып жүргөн аттар ошолор көп. Жаман оорулар. Ошол бүт ушу сырттан келген оору да бул. Илгери бизде ондай оору дегенди мен ушуга келип ошондой ооруну кийин эле мына ошол башка жактан аттар келе баштаганда көрдүк. Ого чейин аттар тегеле ооруган, бут ооруган ат дегенди билбейт. Мына ушу мен легендарлуу азыр эми мындайча айтканда хит болуп аткан Трамптын балдары мына ушу эки жерде кашка. Булардын азыр 1,5 жашарлар. Мына уже майга барып 2 жашар болот. Буларды ушу өзүм бем балдарына койгонмун. Ошолор мына ушу бош турат азыр ушул жерде. Азыр буларды үйрөтө элекпиз. Кече бирөөсүн кичине минип мына тиги нар кашканы минип кичине неме кылып көрдүк. Азыр эми ушулардан үмүт кылып атабыз. Эми атасындай болуп берсе деп. Сырттан келген мына ушу мына кара Полшадан келген. 1,5 жашардан азыр 2,5 жашар болуп калды. Буларды көнүп кетет өзү эле. Чүйдөн жылкы апардым. Бейлердичи бар чоң бейлерди апарып кой аттарга неме кылайын десем болбойт экен. Алайдын абасы менен чүйдүн абасы бири-бирине дал келбей бейлер мага болбоду да кайтып сатып бердим. Өзүм жылкылар алай жылкылар. Если тайында апарып 1 жашарында апарып кое берсе көнүп кетиши мүмкүн. Атак чоңойгондон кийин көнбөйт. Мисалы үчүн Полшадан, Россиядан келген чоң аттар, жашы чоң аттар, мисалы үчүн 5 жаш, 6 жаш аттарды алып келсе, алар улакка деле көнбөйт. Алардын мойну катып калат экен да. Бая тоң мойын деп коет го. Баш бербейт. Калаган жагына басып кетип калат. Башы кайсы жака бурулса ошол жака кетип калат. Анан тайында келип калса, ошону мына жерде балдар минип үйрөтүп койсо, башын кагып баягы ол 6-7 жаштагы жылкылар башын деле өдө көтөрбөйт. Тоңмо мына жежейип тура берет. Анан жашында алып келип кичине кагып, моюндарын сындырып, башын көтөрүп койсоң үйрөнүп калат. Баягы шпагатка отурган балдардай эле да. Жаш баланын жашында шпагатка отургузсаң кийин ошо боюнча отуруп калат го. Чоңойгондо отуралы. Ошондой эле. Азыр эми ушу минип атабыз. Кече наркысы мингенбиз, эми беркиси минсек, кичине үйрөтүп басыштан жылкыга бир жолу минип койсоң ошол эсинде калат да. Кийин сразу минип кете бересиң. Анан минбей жүрө берсең азуу болуп калат. Мыналар ошо бир-бирден бир жумадан минилип анан агытылат. Мына өспүрүмдөр жайлоого чыкпайт, мына жерде эле бош жүрөт. Жайлоого берсең, жайлоонун абасы бийик болот экен да, кысып коебу, бой өспөй калат. Жылкыга ысыгыраак жер керек экен өсүш үчүн. Анан кийин чоңойгондон кийин апарабыз. Мен ошо бир жаңа сыйында алып кетем да айылга. Жаңа сыйга чейин ушул жерде турушат. Айылга апарып көрдүм. Апарсам жайлоого кой берип көрдүм. Өспөй калат. Кыргыздын атындай бир кичинекей болуп калат. Бой өспөй калат. Жогоруда көрсөтүлгөн 3 аргымактын ичинен мага өзгөчө ушул таза кандуу кыргыз жылкысы абдан жакты. Өзүбүздүн кыргыз жылкыларын барктап, баалап, сактай билели. Аскар агайга мындан аркы
иштерине албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен мен Нуриза Маматжума кызы болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.